Эме бул беттештеги атандашы менен таанышалы. Ким Кван Джин, Түндүк Корея. Негизинен Түндүк Корея биз билебиз, мына бул акыркы Азия чемпионатына өтө мыкты даярдык менен келишти. Ошол эле Азия чемпионатында чемпион болгондор болду. Кыз келиндер күрөшү, эркин күрөшү, жада калса грим күрөшүнөн дагы өтө жакшы даярдыкта келген. Кван Джин Ким 2019 жылы Азия оюндарында 3-орунду ээлеген, 65 кг салмак чембирдикте жарым финалда Тумур Очирге утулган. Бирок андан соң Санжар Мухтар аттуу казак балбанын коло медаль үчүн күрөштө жеңип алган. Өз учурунда Тулга Тумур Очир кыргызстандык балбандарга чоң атаандаштыкты жаратып берген. Бирок ал монголиялык балбанды уткан Эрназар Кматалиев. Анықтан бұл беттеште дағы жақшы игілік жығатады деген ойдоғыз. Эрназар Кматалиев бұға чейінки беттештерінде алғач ирактык Мухаммед Аль-Джавад 10-0 есебінде ұтты. Андан соң Цевен Сурейн Цох Бадырақты 12-6 есебінде жеңіп алғанын айтып кетері. Бирок 0-6 есебінде ұтылып жатып 12 ұпайды алып камбек жыратты. Анеме Кван Джин Ким ал Түркменстандык Джалаледдин Сейидовду 9-0 есебінде уткан. Андан соң даушы күчтүү делген Өзбекстандык Умеджон Жалоловду 5-2 есебінде артта калтырган болчу. Эрназар Кматалиев ушул жерде ойлош керек. 30 секунд атаандашына убакыт берилген болчу. Бирок начу дегенде эле Түндүк Кореялык караңыздарчы бутка кирип упай алууга өтө жакын, бирок коргонуш керек. Эрназар Кматалиев 13 секунд бар. Жана артка өтүп кетүүнүн жолун издейт мына ушул жерде. Азамат өтө мыкты упай бербеди. 4 секунд калды. Эрназар Кматалиев байкасаңыздар ушул өтө бир кооптуу күрөшөт десек болот. Атаандашына дагы мүмкүнчүлүк берет. Бирок кез келгенде өзү футболдогудай эми ачык күрөшкөндө өтө жакшы көрөт. Кайрадан Ким бутка кирди, караңыздарчы. Өтө чапчаң, бирок кайрадан бутун алып алды. Өтө мыкты. Атаандаштын чабуулдарынан жакшы коргонууда. Бирок өзүң дагы чабуулга чыгышың керек Эрназар. Атаандаштын бир колун кармап азыр. Артына өтүп кетүү мүмкүнчүлүгүн издейби? Жакшы ушул жерден. Кайрадан мында Ким буттан кармап жатат. Атаандашын бутун кармап алган. Жа мындай абалдан эки тараптын бирдей абалдабы? Ай жакшы, бул жерде айландыруу толук болбоду. Ортодо калса эч кандай упай бул жакта жок экенин көрсөтүүдө. Акыркы секундалар чыдаш керек. Бүтті. Биринчи бөлүк 1-0 есебинде Эрназардын пайдасында жыйынтыкталды. Өтө күчтүү физикалык чыктан мыкты балбан Кван Джин Ким. Эрназар Кматалиев аны түшүндү. Экинчи бөлүктө албетте Ким активдүү болуп, Эрназарга пассив алышына себепкер болушу мүмкүн. Ошондуктан Эрназар Кматалиев азыр атаандашы күтпөстөн биринчи номер менен иштеп, ортодогу айырманы болушунча көбөйтүп алуусу зарыл. Аны эмесе каласын ышкырыгы жаңырды. Экинчи бөлүк кетти. Демек, мына акыркы эпизоддо Түндүк Кореялыкка 2 упай берген экен. Эсеп 2-1. Аныкта Эрназар Кматалиев. Бул жерде иштеш керек экен биринчи номер менен. Сөз түрдө атаандашын азыр
Абалды көзөмөлдөп турат. Жоқ дегенде килемдин сыртына чыгарууга мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок байкасаңыздар атайлап мынакей тизелеп бул жерде жакшы бир 4 упайлык өтө керек болуп турат. Өзүнүн активдүүлүгү менен азыр Кимди чындабай эле чарчатты окшойт, байкасаңыздар. Жана натыйжада кайрадан Кимге эскертүү кетти. 30 секунда. 2 бөлүктең активдүүлүк үчүн атаандашка мынчалык 30 секундалык жаза берүү дагы бул чеберчилик талап кылат. Кайрадан атаандашын кемдин сыртына түртүп чыгарды. Бул ирет дагы бир гана упай менен бааланат. Эсеп 3-2. Ошол учурда дагы 13 секунд атаандашынан чабуул өткөрбөй абалды көзөмөлдөп турса, дагы бир упайга ээ болот. Ал ортодо Түндүк Кореялык балбан бутун кокустатып алгандыгын көрсөтүүдө. Чындап кокустатып алды же чарчагандыгынан пайдаланып бир аз эс алып алуунун жолун издеди. Байкасаңыздар, экинчи бөлүктүн жүрүшүндө Ким биринчи бөлүктө мактаган, физикалык жактан жакшы даярдыкта экен, бирок экинчи бөлүктө анын чарчап калгандыгы ачык байкалууда. Дарыгерлер спортчуга өзүнүн жардамын көрсөтүүдө. Алда урматтуу көрөрмандар, 74 кг салмак чембердикте Орозбек Токтомамбетов дагы лицензия үчүн күрөшөт. Жарым финалда ал өзбекстандык Бекзот Абдрахмонов аттуу балбан менен кезгелет. Эми атаандаш тууралуу, биздин спортчу тууралуу да алдыда убагы келгенде айтып беребиз. Кванг Джин Ким бетте шылантууга даяр. Он 13 секунд. Андан соң Эрназарга дагы бир упай кетет. Азыр колдорун байлап атаандашына так мүмкүнчүлүк бербей. Эсеп 4-2. Жана ушул жерден артка өтүп кетүүнүн дагы айласын издеп чыгарса болот. Бул жерде 2 упай. Бирок бул нерсеге макул эмес. Анткени тизелеп килем сыртына чыккандан кийин артка өттү деген пикирде Түндүк Кореялык машыктыруучу. Жана бул килемдин жетекчиси азыр өзүнө чакырды. Ортодогу жана каптал кабысын. Жана 2 эмес, 1 упай берди демек. Бул жакта артына өттү эмес, килемдин сыртына чыгарды деген таризде 1 упайды жазды. Ошон менен эсеп Эрназар Акматалиев 1 мүнөт 14 секундта бардык анын колунан, анткени атаандаш чарчады. Ошондуктан финалдык уштурун жасап же кысым көрсөтүүгө деле толук күчү жетпегендей таасир калтырууда. Бирок ал дагы албетте амалкөйлүк менен акыркы секундаларга чейин өзүнүн мүмкүнчүлүгүн издери түшүнүктүү. Кайрадан абалды толук көзөмөлдөп турат Эрназар. Жана ошол абалда көпкө туруп калды балбандар, эч кандай активдүү аракеттер болбоду. Ошондуктан калыс ышкырыгын жаңыртып кайрадан балбандарды баштапкы абалга алып келди. Ким кайрадан атаандашынын белине кирүүгө аракетин жасайт. Жана дагы бир мүмкүнчүлүк ишке ашпады. Эрназар Акматалиев абалды толук көзөмөлдөп турат. Бул жакта мына машыктыруучулар бутtu абайла деп жатат. Биз билебиз, ошол биринчи бөлүктө Түндүк Кореялык спортчу өтө мыкты деңгээлде бутка кирүүсү өтө жакшы болуп жаткан. Ошол эле кезде азыр көрөлү чыгып кетти менимче Эрназар Акматалиев. Кайрадан бул жерде дарыгерлердин жардамын сурап жатат. Эми учурдан пайдаланып эс алып алууга мүмкүнчүлүк издеп жатат окшойт. Негизги таблоодо 3 упай жазылган, бирок эсеп 5-3 акыркы секундалар. Эрназар чыдаш керек. Акыркы 8 секунда жана акыркы мүмкүнчүлүк кайрадан бутка кирди.
абалды толық көзөмөлдөдү жана Эрназар Акматалиев экинчи ирет карьерасында Олимпиада оюндарына жолдомо алууда. Жана ошентип эркин күрөш боюнча Кыргызстан курама командасы экинчи лицензияны чөнтөккө салды. Ооба, негизинен Эрназар Акматалиев